чалыш бияка өтөт, карап тургу. Анан согулат. Мына келип аткан чалыш о бетке өтүш керек. Ар бир ийне жибине чейин маани берилип, көңүл бурулуп жасалбаса, килем мыкты болбой калат. Анын үстүнө узак убакытка чейин колдонуучу буюм болгондуктан өтө бекем жана бышык болуусу шарт. Бул максатты аркалай Баткен облусунун Бүжүм айылынын апалары бүгүн жаңы килем согууну башташты. Бисмиллахиррахманиррахим. Заказдарды алып, шүтүп согуп, жайында эшикеле куруп алабыз. Жакшы болот. Анан кышында суук болуп калса шинтип неме кылабыз. Азырынча пока бизде неме жок да. Мындай зимний сехибиз. Жалаң кол эмгектен жаралып, табигый нукура жүндөн жасалган килемдер негизинен эки түрдө жасалат. Бириси түк килем болсо, экинчиси какма килем. Экөөнүн айырмачылыгы анын токулганында. Бүгүн токула башталган какма килеми. Какма килемге 8 кило кызыл, 8 кило кара, 16 кило жүн кетет какмага. Муну 4 адам, 5 адам болуп согобуз. Негизинен биздин кыздардын ичинен быйыткы сокко мен алдымдагы кыздар 4-төө. Таланттуу чебер апалардын башын бириктирип, жумуш менен камсыз кылган Улуу элдин урпактары эл аралык фонду. Дал ушул фонддун төрайымы Жамила Пазылова элет жерлеринде жумушсуз отурган апаларды топтоп, иш менен камсыздап келет. Учурда 12 аял килем токуп, жумуш менен камсыздалган. Килем цех баштадык. Биринчи эле баштаганда. Бүжүм айылында 2 килем цехибиз бар. Бири азыркы күндө иштеп жатат, бири продукциясы бардыгы даяр, бирок азыр курганга помещениябыз жок. Жазында башталат. Анан дагы бир максатыбыз бар. Кудай кааласа ошол максатыбыз кыздардын себин тигүү. Ошону дагы ишке ашырабыз деп жатабыз. Айымдар килемди көбүнчө буйртма жолу менен алышат. Бош убактарында деле токуп даяр кылып койгондору болот. Аны зары болуп издеп келген кардарларга сатышат. Килемдин баалары ар түрдүү, анын көлөмүнө жараша коюлат. Негизи сапаттуу, көп жылга туруштук берүүчү килемдер болуп, ушул колдо токулгандар эсептелинет. Килемди сокконсору биринчи мунун ранга жакшы салышы. Эгерде ранга сабай кыла турган болсок, мындай аппак эле, кара эле кылып кылабыз. Эки түрдө кылабыз. Анан берки жүл килемди анышынтебиз. Ара килемдерге азыраак кетет. 4 кило эриш, каган анан немеси түрлөрү 8 килодан 16 кило кетет. Эми жүл килем болуп калса, жылда заказ алабыз, өзүбүз бүтүрөбүз, кыздарга сеп алат, тойлорго алышат. Мунун немеси 36 кило, 38 килога чейин барат. Килем токуу абдан машакаттуу жумуш. Бирок жаштайынан көрүп, көнүп калышкан апалар үчүн кадимки үй жумушундай адатка айланган. Чын дилден берилип, өзгөчө гүл чыгарып, сапаттуу продукция жасоо алардын кызматы. Мана күзүктөгөн деген мана ар бир жипти бирден жипке алып байлайбыз. Эришти жүгүрөбүз деген мана ар бир жипти жүгүрүп алып келип кайтып бияктан алып барабыз. Айырмасы ошол. Мынаны кылгандан кийин бияка неме кылгандан кийин оңой болуп калат. Канчалык килемди жакшы кылам десе, мана жипти тартып кылабыз. Тарс эткизип уруп, алганда каттуу анандай кармаганда каттуу болот да. Ошолорду бүт өзүбүз кылабыз. Баткендик апалардын арасында таланттуулары көп. Айылды шаңга бөлүп бурдаган апалардын негизги максаты жүндөн ар түрдүү буюмдарды жасап чыгаруу. Алар килем жасоо менен гана чектелбестен, сайма сайып, курак курап, кызга да сеп даярдашат. Бирок алардын негизги куралы жүн болгондуктан алгачаны даярдап алуусу шартталат. Жүндү өзүбүздүн малдарды кыркып алабыз. Сатып алмабайм. Өзүбүздүкүнү кыркып алып, муну жуабыз, ак кара кылып, ийребиз, тытабыз, ийребиз. Анан ошо мен комушуларым керегиче сурайт. 5 кило керек, 10 кило керек дейт. Ошо керегини ийрип берем. Өрүк сага кетели, макул болчу. Өрүк сага кетели. Даяр болгон жип, тазаланган жүндөрдү иштетүү кезеги жууркан төшөк тиккен шайыр апаларга келет. Алар иштин кыйынчылыгын сезбей, ырдаганча баардык келген буйртмаларды бүтүрүшөт. Буйртмалар бар бизге мурда ранга алиге бойогонго болгон. Азыр энди буларга
боюлуп болгонго беш светтерге болуп атат. Токуп атабыз, мисалы үчүн Бишкектен ошон алып кеткендер бар. Чебер айымдардын колунан түрдүү жүндөн жасалган буюмдар чыгат. Негизгиси килем болсо, калгандары жууркан төшөк жана башка үйгө керектүү каражаттар. Анан биз мынандай гүлдөрдү жасап атабыз. Ошол жүндөн, мына натуралдуу жүндөн эле кийиз кылып, кийизди боеп, мындай айгүл гүлүбүздү даңазалап чыгарып атабыз. Ушул айгүл гүлүн жасап, быйыл Таласка биз көчмөндөр оюнуна барып келдик. Онун сырткары биз өзүбүз дагы алдында дагы эките аялдардан бар мындай кештелерден, саймалардан саябыз. Бул саймаларды кыздардын себиге беребиз биз. Онун тышкары дагы биз азыр өзүбүз жашылчаларды, коргондорубузга жашылчаларды, помидору, жашылчалардын түрүдөн бадыраңдарды эгип, олорду туздап кышка камдап алабыз. Шайыр апалар. Анан дагы башка жакыр үй бүлөлөргө дагы кол узатабыз. Мындан сырткары жалпы аймакта көйгөй көп, өзгөчө алыскы аймактарда миграция, жумушсуздук сыяктуу социалдык маселелер бир канча. Аларды көрүп туруп жөн отура албаган Жамил айым фонд менен биргеликте бир канча максаттарды ишке ашырууда. Эң негизгиси илгертен калган ыйык кол өнөрчүлүгүн урпактарга калтыруу. Майда, орокчунун балдары нанга тойсун, майда, нанга тойсун, майда. Анан постундар, мурдакы аталарыбыз кийген чоң постундарды, анан кемселерди тигебиз. Ошолорду Кудай кааласа ишке ашырып алсак, биз канчалаган адамдардын соолугуна калабыз. Канчалаган адамдардын ден соолугу жакшы болот. Ушул ден соолукту эле турабыз да, ден соолугуң болсо бардык жок болот. Ошондуктан биздин эң бир эме кылган жерибиз ушул ата бабаларыбыздан, ата энелерибизден калган эски нукура өзүбүздүн натуральный продукциябызды чыгарып элге жайылтуу. Алыскы аймактарда жаңы сатуу техникаларын өздөштүрө элек ишкерлерге демге дем медиа борбору тарабынан аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган долбоору чоң мүмкүнчүлүк жаратууда. Алар өткөн окутуу иштери элиттик айым ишкерлерге жаңы шарттарды түзүп келет. Биздин баягы фонддун эмеси аз болгондугуна байланыштуу бизге дагы донор болсо жакшы болмок да. Аяк бияктан донор чыкса, анан ушул өзүбүздүн продукциябызды жаңкыгы өткөн эмебиз боюнча, темабыз боюнча инстаграмга, эмелерге жөнөтүп, веб-сайттарга жөнөтүп, ушуну жайылтып, реклама кылып, ушул сатыкка чыгарсак продукциябызды. Сатыкка чыгарып бизге заказ беришсе, биз ушуну күндөн күнгө көбөйтсөк, эң эмебиз ушул. Анан бизде тигип, токуп даярдап атабыз, бирок кардар аз. Бизге кардар көп болуш керек. Демек, максаттар көп. Алдыда ага жараша аракет жана эмгек керек.